Эми ушуга байланыштуу бир кызык окуяны мен айткым келип калды. Персия падышасы өзүнүн кызматкерлери менен бара жатып, жол жээгинде бир улуу жашы улгайып калган аксакалга көзү түштү. Аксакал өтө картайып улгайып калган, бирок дарак эгип жатат да. Бая дарак эгип жаткан дарагы зайтун дарагы бир 10 жылдан кийин мөмө бере турган дарак. Бирок аксакал өтө карып калган, улгайып калган. Бирок падыша эми ушунун мөмөсүнөн эми бул жейб эмне болот деген мааниде таризде аксакалга сөз айтып калды. О аксакал, сиз бул даракты эгип атасыз, мөмөсүнөн жейм деген үмүтүңүз барбы? Десе, аксакал падышага карап туруп, падышам, бизден мурдакылар эгип кетти, биз жедик. Эми биз эгип кетели, кийинкилер жесин деген сөз айтты. Бул сөз чындыгында падышанын жүрөгүнө бата берди да. Ушунчалык падыша да ыраазы болду. Кубанды. Кубангандан айтты, бул аксакал өтө укмуш, даанышман сөз айтты. Биз мурдакылар эгип кетти, биз жедик, эми биз эгип кетели, кийинкилер жесин, кийинкилерге пайда калтырып кетип аталы. Бул данышман сөзүнө 1000 дирхам бергиле деди. Кызматкерлер алып келип туруп, тиги аксакалга 1000 дирхам берди. Падышанын ою боюнча, бул бүгүн эгип атса, 10 жылдан мөмө берсе, будан жебейби деген дагы маани бар эле. Аксакал аны түшүндү дагы, дароо 1000 дирхамды алат дагы. О падышам, элдин эккен дарагы бир канча жылдан кийин мөмө берсе, менин эккен дарагым мына дароо мөмөсүн берди дейт. Дегенден кийин бул сөз падышага дагы жагы берди. Карагылачы дейт. Не деген данышман аксакал, не деген укмуш сөз айтты. Бул сөз үчүн дагы 1000 дирхам бергиле деп, экинчи 1000 дирхамды. Тегилер кызматкерлер 1000 дирхамды алып келип берсе, аксакал 1000 дирхамды алып туруп, не дейт? О падышам, элдин эккен дарагы бир жылда бир эле жолу мөмө берсе, меники экинчи мөмөсүн бере баштады дейт. Буну укканда падышага бул сөз да жагы берди дагы. Укмуш данышман экен. Дагы 1000 дирхам бергиле деди. Эми тез кетип калбасак, аксакал данышман экен, чөйчөгүздүн баарын чыбырып алып койгула дейт, анан басып кетти дейт да. Мына биздин тарыхыбызда бир эле өзүн ойлобостон, өзүнөн кийинкилерди кызмат кылып, өлгөндөн кийин дагы ошол кишиден кызмат калып, элде бир пайда калтырууга аракет жасаган ата бабаларыбыз болгон да. Андыктан кызмат сөзсүз түрдө материалдык жактан, руханий жактан, өзүбүздүн мамилебиз менен, башкабыз менен бардык тараптан элибизге ар тараптан кызмат кылып кетишибиз. Тазалык жагынан болсун, кандай болсо да көчөдө кетип атканда пайгамбарыбыз айтат, адамдарга зыян берип кое турган нерсени алып коюу имандан. Бул дагы пайда, менден кийин келген адам чалынбасын, жыгылбасын, кичинесиби, чоңубу колубуздан келген кызматты кылышыбыз керек. Бул эң сооптуу иш.